Мен мыйзам долбоорун колдойм. Мыйзам жакшы, колдош керек. Негизи эле карыз алуу өзү негизи жакшы эмес, бирок эгерде карыз алса, биринчи кезекте билим берүүнүн деңгээлин көтөргөнгө, билим берүү багытына алсак болот. Билим берүүгө карызды алышыбыз керек, дагы да алышыбыз керек. Себеп дегенде, мен жеке оюмча, биз сабатсыздыкты жоймойун, коомчулугубуздун дүнүйө таануусун, билим деңгээлин көтөрүлмөйүнчө биз эч кандай реформаны жасай албайбыз, эч нерсени оңдой албайбыз, эч кандай экономикалык реформалар жүргүзө албайбыз. Жада калса шайлоодо дагы добуш сатуу деген балекеттен биз арыла албайбыз. Ошондуктан биз эң негизги приоритетти бул билим берүү тармагына жөнөтүшүбүз керек, мыйзамды колдошубуз керек. Мен башка нерсени айтайын деп атам. Мен сизге, урматтуу министр мырза, бир өкүнүчтүү мисал келтиргим келет. 91 мектеп бар Каражыгач конушунда. 2011 жылы ошол жерде жакшынакай салтанаттуу түрдө компьютердик класстын ачылышы болгон. Чоң аткаминерлер барып катышкан ошол ачылуусунда. Ошол компьютердик класста мындай көргөзмө эле мындай мониторлорду коюп, ичи пустой процессордун сырты гана коюлуп, мына 9 жылдан бери ушундай көз боемочулук болуп келет да. Ушул биз азыр колдоп берип аткан каражаттар 1300 мектепке ушундай компьютерный класстар ачылат деп атасыз. Ошондой өкүнүчтүү мисалдар кайталанбаса деген үмүт. Сизге биз ушуну сөзсүз көзөмөлгө алабыз, Кудай буйруса. Ошондой көз боемочулуктар болбосо экен деген тилекти айткым келет. Анан ушул мен айткан 10 секунд. Айткан мектепти бир өзүңүздүн министр катары көзөмөлүңүзгө алып, ошону бир калыбына келтирип койсоңуз, анан күнөөлүү адамдарды бир жоопкерчиликке тартып койсоңуз. Рахмат.